жерде эмне экени дайынсыз. Бирок биз Ош шаарында иштеп жаткан кумаркананы чагылдырганы барган 2 журналист сабалды. Делюкс деп аталган мейманкананын кумарканасында Ноокат районунун жараны буга чейин 350 миң сомун уттуруп, анын атасы журналисттерге кайрылган. Аны чагылдырганы барган Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков менен Нур ТВнын журналисти Даткабек Шабданбеков казино деп аталган жайдын күзөтчүлөрү тарабынан уур токмокко алынган. Азаттыктын кабарчысынын сабалып жатканын Facebook'тагы баракчасында түз эфир учурунда көрүүгө болот. Жок, өчүрө албайм. Мына жерде силер охрана, кимди охрана этесиңер силер? Ошондо кимди корuyсуң? Мен ишкерге Ого. Жо, бере албайм. Аз түзөкүнө. Мына сарып Ошол эле учурда экинчи журналистти да күзөтчүлөр казино деп аталган жайга алып кирип, коркутуп, телефонун тартып алган жана андагы видеолорун күч колдонуу менен өчүрүп салышкан. Эми медиадан да тоскоолдук жаратып өтө эле кол салып болмой кылган жок, болгону ошо колуну кайрды. Анан аял кишилер асылды, аял кишиге мен асылган жокмун. Анан просто эле колуму кайрды, телефонумду алды, ол телефонумду алды, ичинде видеолордун баарын өчүрүп салды. Журналисттер уур токмокко кабылган учурда кимдир бирөө милициянын 102 кызматына чалган. Андан көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман тоо милиция бөлүмчөсүнүн ыкчам тергөө тобу келди. Милиция журналисттерге кол көтөрдү деп шектелген 2 күзөтчүнү алып кетти. Жүргүлө башла. Бул кумар оюндарын уюштурган жайда 350 миң сом уттурду деп арызданган киши милицияга арыз жазуудан баш тартты. Анын айтымында ал милицияга ишенбейт. Ири суммадагы акча каражатын алдырган бала буга чейин 6 миллион сомго жакын каражатын бул жайда уттурганын атасы айтып берди. Мен мындай жерде азыр мени келип, может, органы келип кысым калат. Мен уже жашым өтүп калган киши. Мен 63 чыктым. Хот мени атып берсин, ошол арам жерлерди жапсын Кыргызстанда. Биздин келечегибиз мындай боло турган болсо, биздин жаштарыбыз мына боконодон бою чыга элек бала бир күндө 350 миң сом акчаны уттуруп берди деген сөз бул жомок. Өзүбүз манга таппай отурса, бирөөнүн портерин алып алдык. Эми келип алып кылган иши, келип алып бизге арыз жазган учурда да текшерилбейт ал. Мен 100% гарантия берем. Мен керек болсо, мен буну бердин арызданбайм. Мен пока мен өзүмдүн акчамды өндүрмөй сайын, мен карап турам, бир жумабы, 2 жумабы күтөмүн. Болсо болду, болбосо ана мен жогору жакка кайрылам. Милициянын тергөө тобу аталган жайды казинобу же башка жайбы аны аныктоо максатында экспертизага жиберүү үчүн иликтөө иштерин жүргүздү. Мыйзамда жазылган казинолор жабылсын деген бар. Арыздын негизинде биз текшерип жабабыз. Бул эми действительно бул казино эмес экен, бул экспертиза дайындайбыз да биз агачы. Эгерде действительно казино болсо жабылат болчу. Милицияга буга чейин бул кумар оюндары уюшулганы боюнча жарандардан арыз түшкөн, бирок мекеме эскертүү берип келген жана кумар жайы иштеп келген. Бул факты дагы сөзсүз жөн калбайт. Тиешелүү бул жерде катышкан массалык маалыматтык каражаттардын өкүлдөрүнүн, жарандардын, андан сырткары азыркы түз эфирде көрсөтмө берген адамдардын көрсөтмөлөрү дагы тиешелүү биздин кызматтар тарабынан алынып туруп, бул катталган кылмыш ишинин алкагында тергөө иштери жүргүзүлөт. Ал эми бул жерде журналисттердин өзүнүн тесттик милдетин аткарып атканына тоскоол жасагандыгы үчүн мен ойлойм, бул жердеги тиешелүү кызматкерлер дагы жоопко тартылыш керек. Эске салсак, 2012 жылы Жогорку Кеңеш Кыргызстанда кумар оюндарын жүргүзүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алган. Бирок ошол эле депутаттар кумар оюндары интернет аркылуу ойнолуп жатканын айтып келишет. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.